Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, мен бүгүн өтө жеңил, өтө кыска болгон бир зикир жөнүндө сөз кыламын. Муну көбүңүздөр билесиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип сурайт: "О Аллахтын элчиси, мага бир ушундай амал үйрөтүңүз, аны такай аткаруу менен мен бейишке кирейин" деп айтат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен эч качан ачууланба" деп айтат. Экинчи жолу: "О Аллахтын элчиси, мага бир амал үйрөтүңүзчү, мен ал амалды такай аткаруу менен бейишке кирейин" дейт. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ачууланбагын сен" дейт. Андан кийин үчүнчү, төртүнчү жолу ушул суроону узатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен ачууланба" деп айтат. Андан кийин ар күнү асыр намазынан кийин астагфируллах деп 70 жолу айткын деп айтат. Эгерде ушул амалды такай аткара турган болсоң, анда сенин 70 жылдык күнөөң кечирилет дейт. Ошол кезде тиги киши: "Аллахтын элчиси, мен 70 жыл өмүр сүрө элекмин" деп айтат. Анда сенин апаңдын 70 жылдык күнөөсү кечирилет дейт. Апам дагы 70 жыл өмүр сүрө элек деп айтат. Анда атаңдын 70 жылдык күнөөлөрү кечирилет дейт. Атам дагы 70 жыл өмүр сүрө элек деп айтат. Ошондо ага-инелеримдин 70 жылдык күнөөлөрү кечирилет дейт. Ал киши: "Ага-инелерим дагы 70 жыл өмүр сүрө элек" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мейли анда" деп сөзүн токтотот экен. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ар бир момундун бир күнү бир барак" дейт. Бир күнүнөн бир барак ачылат экен. Эгерде ал барагында истигфар, астагфируллах жок боло турган болсо, анда ал барагы капкараңгы болуп жабылат экен. А эгерде ал барагында истигфар, ошол күнү истигфар айтыла турган болсо, ал барагы нурдуу, жарык болуп жабылат экен. Абу Дауд айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким күндө истигфар айта турган болсо, анда Аллах Таала аны тардыктан кеңдикке чыгарат экен. Жана күтүүсүз жерден рызкы берет экен. Астагфируллах деп айтуу менен биз жүрөгүбүздү тазартабыз, дилибизди тазартабыз. Астагфируллах деп айтуу менен биз жасаган ката кемчиликтерибизге тобо кылабыз. Астагфируллах дегендин мааниси Аллахым мени кечир дегенди түшүндүрөт. Бассаңыз турсаңыз астагфируллахты көп айта турган болсоңуз, жүрөгүңүз тазарат, жүрөгүңүздө кара тактар кетет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.